Бұл актуалдуу тема. Не себептен дегенде, ТЭЦ-тегі жарылудан кейін, авариядан кейін елдің арасында ушундай пикир пайда болду. Атом энергия станциясын куруш керек, АЭСтерди куруш керек деп. Эгер ушундай чечим кабыл алына турган перспективада барбы? Мүмкүнбү? Жакын арада курулушу бизде АЭСтердин. Эгер мүмкүн дей турган болсоңуз, мыйзам ошого жол береби же мыйзамда ага жол бербеген бизде нормалар барбы? Сурооңуздарга рахмат. Азыркы күндө АЭС боюнча мен билгендей энергетика министрлиги тарабынан иштер алып барылып жатат. Ошол маселе каралып жатат да азыркы күнү. Мыйзамда тоскоолдуктар жокпу? Препондор болбойт деген. Азыр ошол боюнча анализдер жүрүп жатат да. Бүт мыйзамга кайсы укуктук нормативдик актылар бар, ошол боюнча. Эгерде курула турган болсо радиациялык коопсуздук боюнча беспрецедентный деп турушат, туурабы? Ошондой чараларды көрүшүбүз керек, ушул жагына иштешиңиз керек эмтен баштап. Анткени курган башка, бирок Чернобыль тагдырын дагы билесиз. Ошон үчүн берки жагындагы, аркы жагындагы анализдеш керек. Эми жаман айтпай жакшы жок дейт, жакшы ниет менен баштай берели, эгер боло турган иш болсо. Бирок өзүңүз айткандай, заманбап технологияларды, ушул тармактагы илим жетишкендиктерин колдонуу менен ошол чараларды алдын алып коюш керек. Экинчиден, мына сиздердин түшүндүрмөдө турат. Кыргыз Республикасы 2003 жылдан бери атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин, кыргызча АЭЭА, эми МАГАТЭ деп билип калган, ошонун толуккандуу мүчөсү экенбиз. Ошолор менен техникалык кызматташуу программасын натыйжалуу ишке ашыруу боюнча дейт да. Биз менен МАГАТЭнин ортосунда кандай техникалык кызматташуу бар? МАГАТЭ боюнча техникалык кызматташуулар иштеп келүүдөбүз биз. Бунда Министерство природных ресурсов гана эмес, биякта Минздрав, МЧС баары иштеп келебиз. Например, алар акча түрүндө беришпейт, алар оборудование алып берип атышат да. Азыркы күнү, например, онкоцентрге жанагы медициналык техникалык кызматташуу деген техникалык жардам экен да МАГАТЭ тарабынан бизге, туурабы? Мындай акысыз негизде болуп атабы же алда бир кредиттер келип атабы? Жок, акысыз болуп атат. Ошол эле мезгилде бизде специалисттер аз болуп атпайбы? Ошол эле мезгилде МАГАТЭ тарабынан көп иштер аткарылып атат, жардам берип, биздин специалисттерди окутуп жатышат. Азыркы күнү ошо Минздрав тарабынан биздин департаменттин специалисттери тарабынан окуулар болуп атат. Техникалык жабдыктарды берет экен, ошондой эле кадрларды даярдоого жардам берип атыптыр, туурабы? Заманбап керек кадрлар даярдаганга, өздөрүнүн стандарттары боюнча. 16 кыргызча орусчасын даярдаганда бирдей белгилеп койсоңуздар, мына бул жерде техникалык ката кетиптир. Кандай дейм, техникалык эмес бул. Мисалы орусча болгондо жанагындай кара менен белгилепсиздер, кыргызча тексттер андай болбой калыптыр да. Ошон үчүн мен эки тилдегисин тең карап чыгышка аргасыз болуп атам. Карасаңыздар, сиздер өткөрткөн жерде тийиштүү тармакта илимдин, техниканын жана технологиянын жетишкендиктерин жана материалдык техникалык базаны пайдалануу менен технологиялык процесстерди жана өндүрүштү өркүндөтүү боюнча иштерди жүргүзүү. Ушул багыттарда бизде кандай техникалык жетишкендиктер бар? Радиациялык коопсуздукту камсыздоо боюнча бизде мындай техникалык жетишкендиктер барбы? Ушул багытта бир илимий иштер жүргүзүлүп атабы, Кыргызстан шартында кандай иш кылабыз дегендей? Же Эйнштейн менен Бордун жетишкендиктерин айтып атасыздарбы? Боюнча азыр департаменттин зам директоруна уруксат берсеңиздер берейин. Мейли, ким компетент болсо жооп бере берсин. Здравствуйте, уважаемые депутаты. Относительно этого вопроса я хотел сказать, что Салмасаров мен Халмурзаев Али Саидович, заместитель директора департамента государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. Относительно вашего вопроса я хотел сказать, что в настоящее время нам необходимо развивать наш научный потенциал, наши технические возможности. У нас, к сожалению, сейчас специалистов не хватает, нам нужно усиливать направление в этом направлении, усиливать действия. Необходимо, мы сейчас работаем также с Академией наук Кыргызской Республики. Академия наук также вовлекается в проекты МАГАТЭ и получает оборудование от МАГАТЭ.
И мы надеемся, что если мы дальше будем так же работать, что у нас будет развиваться научный потенциал. Рахмат. Түшүнүктүү. Эми Кыргызстандын тең жарым эле юрист, калган экономист. 500 миң юрист болгону менен кумтөр боюнча соттошконго бир да юрист таппай чет өлкөдөн кымбатка жалдап келдик да. Ошон үчүн ушул багыттагы адистер керек. Азыр айтып кетти, бизде жетишпейт адистер деп. Ушуларга бир приоритеттүү узак мөөнөттүк стратегия керек го дейм. Биздин окуу жайларда ушул багыттардагы адистерди көбүрөөк даярдаш керек болуп атат, же чет өлкөгө окутуп келиш керек болуп атат. Балким иштетип, мындай такшалтып, бышырып, тажрыйба менен келсе, анан чечиле турган маселе да. Азыркы кадр потенциал менен бул маселени чече албайсыздар, ачыгын айтайын. Ошону эске алып коюңуздар. Анан Илимдер академиясы, мен сыйлайм, ал жакта менин агайларым бар, академиктер отурат. Илимдер академиясы азыркы потенциалы, азыркы деңгээли менен бул маселени чече албайт. Илим каяка кетип калды, нанотехнология деп Илон Маск кайда жүрөт, а тияка барсаңыздар микроскоп менен отурат. Ошон үчүн бул жакты эске алып коюңуздар да. Анан бир эки суроом калды. Айтып атпайсызбы? Өкмөт аныктайт, кайсыл орган буга келечекте жооп берет деп, туурабы? Кайсыл мекеме. Азыр потенциалды ошондой орган бар ушу тургандардын арасынан, же бир жаңы структура түзүлөбү? Жок, мен белгилеп кеткендей, бизде департаментибиз бар. Азыр ошол департамент иштеп иш алып барууда. Бирок ушул мыйзамга регулирующий орган деген кирбей алганда, а негизи биздин жобо менен, биздин жобого ылайык. Ал структура бар, бирок мыйзамда жаңы структура түзүштүн кереги жок, туурабы? Жок. Себеби бир топ, мисалы, Саламат сактоо министрлигинен, бажы органдарынан ушуга байланыштуу функцияларын алып атпсыздар. Туурабы? Мына закон долбоор боюнча. Бир гана орган барын карайт. Мен карап чыктым, мына карасаңыз жакшылап. Закон долбоорун карадыңызбы? Ооба. Бизде департамент иш алып барат. Минздрав менен МЧС тарабынан мониторинг жүргүзүлөт. Фоновый радиация боюнча. Биздики болсо департамент экологического мониторинга бар. Түшүндүм. 11 статьяны карасаңыз, МЧСтен алып атпсыздар ушуга байланыштуу функцияларын. Ошондой эле Саламат сактоо министрлигин алып атпсыздар. Бажы органдарын алып атпсыздар. Эми ошолордун милдеттерин башка бирөө колго алыш керек болот да. Бул деген сөз жаңы штаттык бирдиктер керек болбойбу? Ушул жөнүндө сурап атам сиздерден. Жок, жаңы штаттык бирдиктер керек болбойт. Бул өзлөрүнүн функциялары ар бир министрликте жобосуна ылайык жазылган, алар өзүнүн иштерин алып барып жатышат. Бул жактан эмнеге алып атасыздар? Дублирование болбосун деппи? Дублирование болбосун же структуралык өзгөртүүлөр болсо, ушул мыйзам 10-жылдан бери жаңыртылбаптыр да. Азыр биз эмнеге киргизип атабыз? Ал жоболордо уже бар да. Кабинет министрлиги менен кабыл алынат да. Ошол мыйзамга киргизбей эле коелу деп атабыз да. Чындыктуу суроо. Мен көзүм менен көрүп келдим Майлуу суудагы акыбалды. Ал жакта билесиз, урандын калдыктары көмүлгөн. Мал отту бош керек, адам баспаш керек дегени менен мен деле басып алдым ал жерди. Кадимгидей кыжылат болдум, эмне болом деп чындыгында. Ойноп жүргөн балдарды көрөт экенсиң. Ал жакта мал жайлуу эле жүрөт. Көмүлгөн жер болсо мындай топурак бир аз эле кетсе көчүп түшүлө болуп турат да, алды жагынан суу агып атат. Ушулар боюнча кандай иштер болуп атат? Азыркы күнү ошо Майлуу суудагы азыр мен толук айтып кетейин. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 23-жылдын 21 февралындагы 65 буйругу менен 23 миллион евро өлчөмүндөгү Жалал Абад облусунун Майлуу суу шаарындагы уран калдыктары объекттерин рекультивациялоо гранттык макулдашуусу жактырылган кабинет тарабынан. Кайсыл жылкы келишмендесиз? 24-жылы уже башталат иштер. Азыркы күнү МЧС тарабынан иштер алып барылып жатат. Толук кандуу айтып бергиле десек, азыр биякта МЧСтин департаментинин директору. Кыска нускала айтып коесуз, урматтуу өзгөчө кырдаалар министрлигинин өкүлү. Быйыл башталабы мындай ойдогудай, кыялдагыдай стандартка төп келгендей бүтөбү ушул иш? Майлуу суудагы уранды көмгөн, калдыктарды көмгөн жерди коопсуздук абалга келтириш үчүн. Урматтуу Нуржит Кадырбекович, бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалар министрлигинде 60 ошо калдык сактоочу жайлар бар.
жалпы жол менен 11 миллион метр кубту түсөт. Анан 3 чоң мындай проект иштеп атат да. Биздин баяндамачы айткандай, бүгүнкү күндө счет экологический реабилитация деп туруп, жанакы Евросоюздун алкагында ассамблея донорлорду чогултуп, ошол жерде акча каражаттарын сурап, бүгүнкү күндө ошол жерде 44 миллион евро акча каражаты топтолду. И ошонун негизинде бүгүнкү күндө шкафтар менен сумсарды бүтүрдүк. И майлуу сууга жогоруда айткандай эле 23 миллион евро акча каражаты бөлүндү дагы. Ошо эң кооптуу деп аталган азыркы хвостохранилищаларды майлуу суудагы суунун жээгинде турган ошолорду рекультивация болот. Анан экинчиси бүгүнкү күндө СНГнын алкагында межгосударственная целевая программа деген проект болуп атат. 2 миллиард 70 миллион, мунун эң донору бул Россия Федерациясы. Бүгүнкү күндө Кадисай менен Минкуш бүтүп атат. Минкушты Кудай буйрса ушу жайда бүтүрөбүз. Андан сырткары эми Россия Федерациясы менен жүргүзгөн иш-чаралардын негизинде 2 миллиард 141 миллион Россия рубль дагы дополнительно токтом бөлүнүп чыкты. Азыркы күндө сиздерге ошону макулдашуунун соглашениясын кол коюп, андан ратификацияга киргизебиз. Колдоп берип койсоңуздар, бул өлкөбүзгө аябай чоң пайдасын тийгизет. Рахмат. Чоң рахмат, мен суроолорум бүттү. Ийгилик каалайм.